Мекендештер, ассаламу алейкум. Бүгүнкү сөз кыла турган знагыбыз бул биздин Шумахер айдоочуларыбызга тийиштүү жана эскертүү. Туугандар, 324 скорость максимальный ограничение боюнча ушул знак боюнча сөз болот. Бул знак дворлордо, населенный пункттарда, не населенный пункт, автомагистрал бардык жерлерге коюлат. Эгерде жок боло турган болсо, биз бул каалагандай жүрүшүбүз керек дегенди билдирбейт. Буга дагы отдельный мыйзам каралган. Россия жергесинде айта турган болсок, пункт 10.3 автомагистрал менен не населенный пункттары боюнча айтылып кетилген. Ошол жерде автомагистралда 110 знак бар деп түшүнүшүбүз керек. Если знак болсо, знакка карап жүрөбүз. Если знак жок боло турган болсо 110, 110 болсо 130дан өтпөй жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Не населенный пункт айта турган болсок, 90 знак, 90 деп айтылат. 90дон бар деп түшүнүшүбүз керек баардык водительдер. 90 болсо 110дон жогору жүрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Пункт 10.2 боюнча айта турган болсок, бул дворлордо 20 знак деп айтылат. Населенный пункттарда 60 знак бар деп түшүнүшүбүз керек. Эгерде ал жерде знак жок болсо дагы, знак жок экен деп 80ден жогору жүрө турган болсоңуздар камерага түшөсүздөр, штраф аласыздар. Полиция токтото турган болсо, бул жерде штраф протокол түзгөнгө алардын укугу бар. Штраф боюнча айта турган болсо, биз көбүнчө маскада албаган водитель болбосо керек. Скорость превышения менен хотя бы статья 12.9 час 2 500 рубль штраф алганбыз. Эгерде ал жерде 20дан 40ка чейин 500 рубль, 40тан 60ка чейин превышение кыла турган болсок, бул жерде ошол эле статьянын 3-часы жазылат. 1000 рубльден 1500 рубльге чейин. Андан кийин айта турган болсок, ушул эле 40тан 60ка чейин превышение скоросту праваңызга жаздыра турган болсоңуздар, полиция жазган болсо, 1 жылдын ичинде дагы бир ушул превышение менен өтө турган болсоңуздар, бул жерде повторный болуп 2000-2500 рубльге чейин штраф болот. Эми айта турган болсок, 60тан 80ге чейин превышение кыла турган болсоңуздар, бул жерде грубый нарушение болуп эсептелинет. 2000 рубльден 2500 рубльге чейин штраф жазылат, либо лишение прав 4 айдан 6 айга чейин правасыз калышыбыз мүмкүн. 80ден жогору боло турган болсо, бул жерде более грубый нарушение 5000 рубль штраф, либо 6 ай лишение прав. 4-5 час ушулар 4-5 часты повторный кыла турган болсоңуздар, бул жерде автоматически 1 жылга лишение прав, 5000 рубль да кошумча жазылат. Туугандар, бул знакка карап, знак жок жерлерде пункттарга карап нарушать этпей, скорость превышение кылбай, бул өзүбүздүн эле безопасныйбыз. Нарушать этпегенге аракет кылгыла. Туугандар, биздин каналга катталыңыздар. Мындан ары көбүрөөк видео чыгарган аракет кылабыз. Канчалык катталуучу көп болсо, бизде дагы ошондой көрө турган адамдар күтүп атат деп көбүрөөк видео чыгарганга аракет кылабыз. Сак болуңуздар, Сак бол каналына катталыңыздар.